Оюңарга келгенде кыла бересиңер бардыңар. Тимели патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Бул саботаж. Өкмөт ушул мыйзамды кантип алып келдиңер? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Сен каршы болсоң, сен суроо берсең, сен душмансың деген бул көз караш туура эмес. Жогорку кеңеш 21 майдагы жыйынында мамлекеттик тилди колдонуу боюнча конституциялык мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Жыйынга катталган 72 депутаттын 57си макул, 7 каршы деген добуш берди. Долбоорду кабыл алууда талкуу болуп, карама-каршы пикирлер айтылды. Эл өкүлдөрүнүн айрымдары кыргыз тили кейиштүү абалда экенин, ал колдоого муктаж экенин, талаптар катуу болушун айтышса, айрымдары башка тилдерге карата чектөө болбошу керектигин айтып чыгышты. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев кыргыз тили мыйзамдын тили болушу керектигин, бирок муну менен башка тилдерге чектөө болбой турганын түшүндүрүүгө аракет кылды. Мамлекеттик тилде сүйлө, башка тилде сүйлөбө деген чектөө жок да. Эл өкүлдөрүн мамлекеттик тилди билбеген адам депутаттыкка талапкер боло албайт деген берене көбүрөөк кызыктырды. Мураталиевдин кыргыз тилин билбеген адам депутат болууга татыксыз деген пикири нааразылык пайда кылды. Мелис Мураталиев мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзам долбоорунда кыргызчадан башка тилде сүйлөбөш керек деген чектөө жок экенин кайталады. Мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү өздөрү үлгү болуп, маселени чечмейинче өзүңөрдөн баштабасаңдар. Анда жалпы элде, жалпы улуттук маселеде дегенде ошол мамлекеттик тили мыйзамды артка кайтарууну талап кылгандар да болду, бирок аягында долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Демилгечилер мыйзамдагы аша чапкан жерлерде оңдоого убада беришти. Мүмкүнчүлүк болсо бул мыйзамды кайра артка тартыңыз.